Өмір байлығы ден соолук ар дайым саламаттыгыңызга кам көрө билиңиз. Сиздин жана дагы келечек муундун ден соолугун ойлогон пульс көрсөтүүсү кайрадан назарыңыздарда. Берүүнү мен Азамат Байетов алып барам. Саламатсыздарбы? Бүгүн дагы өзгөчө тема үстүндө кеп козгойбуз. Күн ысый баштады, эл арасында дагы бир дарт бар. Бул эл арасында өзгөчө жаштарга дагы кулаш чайып жатканын дарыгерлер кулак кагыш кылып келет. Тагыраак айтканда үнсүз ажал жаштарды дагы аңдый баштаганын айтып баштады. Демек, бул гипертония. Кан басымдын жогорулашы. Эмне үчүн кан басым жогорулайт? Негизи нормада кандай болушу керек? Анын акыбети, кесепети дарыласа болобу, айыкса болобу? Келиңиздер, бүгүн дал ушул темада кеп козгойбуз. Студиябызга суроолорубузга кененирээк жооп алуу үчүн атайын коногубузду чакырганбыз. Үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун дарыгери, кардиоревматолог Жылдыз Турганбаева. Саламатсызбы, доктор? Саламатсызбы? Студиябызга кош келипсиз. Атайын убакыт бөлүп келгениңиз үчүн алдын ала ыраазычылык айтабыз. Рахмат, Азамат. Студияда көрүшүп турганыбызга кубанычтабыз. Эми эчеге келиңиз, алгач угармандар, көрөрмандар менен амандашып, андан соң гипертония оорусу боюнча бизге кененирээк айтып берсеңиз. 14 майда 2007 жылы 24 өлкөнүн катышуусу менен «Узнай свое артериальное давление», өз кан басымыңы билип жүр деген акцияны өткөрүшкөн 24 өлкө. Анан кийин аны бир эле күндө өлчөбөй, ошого 3 күндүк кылып, 14, 15, 16-сы трехдневное измерение АД деп коет да. Бир эле өлчөгөндө накта кан басымын биле албайсың. Се ал деген жеген тамагына, турган турпатына, жашоо турумуна байланыштуу болот да. Ошого ушул 17 май официально азыр белгиленип келип жатат. 2007 жылдан бери 15 жыл болуп калыптыр. «Узнай свое артериальное давление», өз кан басымыңды билип жүр деген акцияны биз өткөрүп атабыз 15 жылдан бери. Азыркы учурда поликлиникаларда, үй бүлөлүк медициналык борборунда ушул акция уланып атабы? Акция уже бүттү. Бүгүн уже 3-чү күнүндө болуп атат да. Акция бүтүп атат. Анан ошонун бар жогун көзөмөлгө алып, жанакындай статистиканы түзүп, анан жаштарына бөлүп, кайсы жаштагылар көбүрөөк кайрылды, кайсы жаштагыларда кан басымы бийик көзөмөлдөндү, анан канча адам ошо өзүнүн ден соолугуна кам көрүп, ошону дагы билип алабыз да бизчи азыр. Ошо бул өтө жакшы акция. Буну жышаан кылып, даже бир жылда 2 жолу өткөргөнгө деле ошондой демилге түзсө болот да. Жазда, анан күздө. Күздө бардыгы эс алуудан кайтышып, жана жумушка даярданышып, өзүнчө немеде болушат да. Жакшы. Ошол сиздердин статистикаңыздар, жыйынтыгыңыздар кандай маалымат берди акырында? Оору көбөйүп атабы же тескерисинче азайып атабы? Кайсыл курактагылар көбүрөөк жабыркап атат? Эгерде дүйнө жүзүндө алып карасак, жылына 17 миллион адам именно жүрөк оорулары менен мындай көз жумат да. Биздин Кыргызстандын аймагында 53% өтүп кеткен адамдардын 53%-нын диагнозу жарымынан көбү байкап атасызбы? Ошонун бардыгы жүрөк оорулары менен, бул бийик кан басымы, инсульт, инфаркт. Андан кийин эми анын арасында дагы жанагы тубаса оорулар дагы болуп калышы мүмкүн да. Пороки сердца деп коет, врожденные пороки сердца. Эми бул оорунун, кан басымдын, ошол гипертония оорусунун келип чыгуу себептери эмнеде? Кайсыл жактан бул пайда болот? Же тубаса болобу, же кандайдыр бир турмуш тиричилик, жашоонун мыйзамын бузуудан келип чыгабы? Кандай болот негизи? Негизги фактору бул жана жүрүм турум. Бул мындай, кандай десем, тубаса берилбейт. Кээ кездерде эми адам өзүн эгерде байкап, көзөмөлгө алып, туура тамактанып, туура жашоо, туура көз жүгүртүп, анан кийин жашоо турмушу жакшы болсо, ал чөйрөдө азыраак кездешет да. Биздин Азия өлкөсүндө, биз Азия чөлмөгүндө жашайбыз да. Бизде өзү негизи генетическая расположенность деп коет да. Биздин тамак ашыбыз, тамактануубуз туура эмес, биринчиден. Анан экинчиден бизде холестерин деп коет, билесиз, жаман майлар. Ошону организм топтогонго эмнегедир
Азиат улутунда көбүрөөк кездешет да. Орто Азияда, Да. Анан кийин экинчиден бул эми экинчи маселе болуп калды. Анан эми үчүнчү, конечно, социалдык, экономикалык ошондой негиздер дагы болот да, стресс. Кыскача айтканда стресс. Анан стресс деген сөздү мындай эле стресс деп түшүнбөш керек да. Во время адам стресс алганда адамдын организминде аябай көп биохимиялык нерселер боло баштайт да. Анын ичинде кан тамырлары кысылып, кан коюланып, ошондой. Ошол мезгилде эгерде постоянно стрессовый ситуация болсо, дайыма эле кан тамыры монтип тирелип турса, каны коюу болсо, естественно, давление уже түшпөй калат да. Ал уже өнөкөт ооруга айланып кетет да. Түшүнүктүү. Кан эмне себептен коюланып кетет? Ошол эле баягы тамактанууга барып такалабы? Ал дагы тамактанууга барып такалат. Ал дагы жанагы стресс мезгилинде гормон стресса деп коет. Анын аты эми узун. Аны айтыш эми выговаривать. Мындай кандын составы өзгөрүп кетет да. Курамы өзгөрүп кетет. Ошонун баар жоонун көзөмөлдөө үчүн 2017-жылдан бери кардиологдор көп миссияны үй бүлөлүк дарыгерлер тобуна берип койду да. Себеби азыр кан басымды өлчөө, кан басымы бийик ооруларды көзөмөлдөө, аларды диспансердик учетко алып неме кылганга биз азыр аны семейный үй бүлөлүк дарыгерлер тобуна берип койдук. Жок, эми канчалык деңгээлде аларга өткөндө жакшы натыйжа берет да. Тескерисинче адис өзү караганда жакшы эмеспи? Ооба, сиз өтө жакшы суроо берип атасыз да. Эми үй бүлөлүк дарыгерлер тобу деген эми анын ичинде билесиздер педиатрлар бар, жаш балдарды карай тургандар, андан кийин гинекологдор бар, терапевттер. Эми алар именно кардиологический вопроска келгенде кичине өздөрүн неме кылып коюшат да. Сестенип, да, сестенип, ооба. Жаңы реформа боюнча бүт үй бүлөлүк дарыгерлер топторундагы кардиологический ооруларды караганга кардиологдордун ставкасын өтө кескин кыскартып койгон үчүн нагрузка бир эле центрге келе турган болуп калды да. Ошого бизде мен өзүмдүн сунушум ошону дагы бир сыра карап, ар бир үй бүлөлүк дарыгерлер топко башка специалисттер болбосо дагы кардиологдор сөзсүз болуш керек. Себеби дегенде бул жүрөк адамдын мотору болуп атпайбы, иштетип туруп жашоо үмүт тартылып аткан бул жүрөк болуп атат. Анын дарыгери сөзсүз түрдө кардиолог болуп аткандан кийин бул адис керек. Ооба. Негизи организмге бардык эле органдар керек да. Но статистика боюнча азыр в данное время, хотя бы бир 10 жылга дейли, мына 10 жылдык неме мезгилге кардиологдорду калтырыш керек. Кардиологи алар мониторинг кылыш керек, мониторировать этиш керек. Кийинки жылы кандай неме кылам, подход да, кайсы нерсеге көбүрөөк көңүл бурам деген мониторинг болуш керек да. Үй бүлөлүк дарыгерлер топторунда ага биринчиден убактысы дагы жок. Алар и физически дагы успевать этишпейт да. Түшүнүктүү. Жогоруда сиз жана холестерин деп айтпадыңызбы? Холестерин көбөйүп кетет организмде депчи. Бул эмне үчүн Орто Азия чөлкөмүндө? Бул дагы барып жанагы тамак аштанбы? Болсо, кайсыл тамак аштын кайсыл түрлөрүнөн ошол холестерин көбөйүп кетет дагы ушул ооруга чалдырып атат? Холестерин боюнча өтө көп информациялар бар. Анан кийин азыр пациенттер билесиздер интернеттен деле көп нерсени окуп алышат да. Анан кийин эгерде өзүн караган адам болсо, ал өзүнүн рационун карайт да. Эми бизде эми особенно мына кыргыздарда азыр тойлордун да сезондору башталды. Билесиздер, бизде сый тамак бул 5 бармак, анан кийин өтө калорийный эт. Бирок ошонун баар жогун эгерде өлчөмү менен жесе, аны организм өзү жакшы эле кабыл алат. Бирок биз анын мерасын билбейбиз да. Биз анын биринчиден мерасын билбейбиз, тамактануунун убактыларын дагы биз алмаштырабыз да, анан кийин биз көңүл бурбайбыз да. Эптеп эле ушу курсакты тойгозсок эле болду, анан жашоонун немесине кетип калабыз да.
бирок тамактанууга эгерде туура тамактанып, өзүнүн рационуна көңүл бурса, ал адам эч качан оорубайт да, кан басымы да көтөрүлбөйт деген оюм да менимче. Ошондо норма канча болуп калыш керек? Мисалы үчүн этти азыктануу бир күндө бир киши үчүн, бир бала адам үчүн нормада канча? Неме аны диетологдор айтса керек, мен холестериндин нормасын айтып коеюн. Холестериндин нормасы 3,5–4,5 миллимоль на литр. Анан кийин эгерде ага чейин пациент жүрөк оорусу менен же кан басымы менен бийик жүрсө, анда ага уже 2,5–3 миллимоль считается оптимальной нормой, да. Но биздин пациенттер 6–7–8 менен жүрүшөт да, ошондой. Бул эми кооптуу да. Кооптуу. Анан холестеринди түшүрө турган дарылардын азыр өтө немеси көп, выбор. И акча неме боюнча дагы выбор жакшы, и по качеству дагы жакшы. Единственное, холестерин түшүрө турган дарыларды 1–2 жума ичкенге эффект болбойт да. Аны ичкенге жараша 1 жыл, 6 ай, 8 ай, ну минимум 6 ай да. Анан холестериндин исходный уровень менен 6 айдагы уровенин салыштырып, анан өзүнүн дагы да ошондо анан кийин выбирать эте алат да. Насчет сиз монтип айтып атпайсызбы, эмнеге именно биздин чөлкөмдө ушундай кан басымы бийик катталып, анан кийин жүрөк оорулары эмнеге көбөйүп кетти деген суроого мен өзүмчө 23 жылдан бери мына кардиология тармагында жүргөнүм үчүн мен мындай башка бир жыйынтыкка келип атам да. Биз деңиздин немесинен биз эми бийигирээк жашайбыз да. Биз высокогорная да страна. Ошого биздин немеде почвада, топуракта бизде микроэлементтер аз да. Биз даже бир сонун гүл отургузсак да ал гүлүбүз гүлдөбөйт. Анан кийин биздин жаш кыздарыбыз постоянно зоб менен аябай, например, школьный профосмотр болгондо да почти 70–80% гиперплазия щитовидной железы. Анан биздин аял кишилер бат тез карып кетет, вот это сухость да. Ошонун бар жогу хронический дефицит микроэлементов. Анын ичинде йод, калий, кальций, магний. Бул магний деген азыр эле эми неме болуп атат, бирок магний бул микроэлемент для стрессоустойчивости. Магний жетишкен адам любой стрессовый ситуацияны үстүртөн карайт да. Жеңил өткөрөт. Да, мындай чечкенге аракет кылат да. А магний промил азыраак болсо, ал адам эмоцияга алынып, ошол проблеманын ичине кирип, ошондой кылып, наоборот, ошол проблеманы күчүтүп, сугубить ете берет да. Ошого нехватка магния, особенно эркектерде. Биздин эркектер сөз көтөрө албайт. Ошондой да, анан кийин үй бүлөдө да агрессия, мына үй бүлөлүк сомбулук деп атабыз го. Анын түбү, негизи түбү ошол да. Да, это хронический дефицит микроэлементов. Анан кийин эгерде микроэлемент жетишпесе, анда естественно тамактануунун немеси бузулат, процесс переваривания. Ошондо анан холестерин дагы көбүрөөк откладываться ете баштайт да, немеде, кан тамырлардачы. Азыр эми анын ичинде да цинк тоже да, бесплодие. Нехватка цинка приводит к бесплодию, жана тукумсуздукка да. Негизи бир кичинекей эле нерсенин артынан канча проблема да. Маселе келип жатат. Анан ошого үй бүлөлүк дарыгерлер тобундагы именно жаш балдар менен, анан кийин боюнда бар келиндер менен иштеген врачтарга мындай сураныч да. Эгерде аял киши бирөөгө жашоо берем деп даярданып атса, ал биринчиден өзүн караш керек да. Эгерде өзүндө йод жетпесе, эгерде өзүндө кальций жок болсо, өзүндө магний жок болсо, ал кандай бала төрөлөт? Правильно? А бизде ал уже испокон веков келатат да. Например, тайнеси кызды төрөдү, нехватка железа, йода, магния, анан кийин башка кыз төрөлдү, тоже нехватка, анан башка ошондой да.
тукумдан тукумга өтүп берилип келет. ооба ошого көңүл буруш керек. Анан кийин Ушул жерде жакшы маселе козгоп кеттиңиз да, жанакы боюнда бар аял ушул кан басымы жогорулап кетсе, курсактагы балага өзүнө канчалык деңгээлде кооптуу, ал учурда ушул сиз айткан жанакы дарыларды иче алабы, колдоно алабы? Курсактагы балага терс таасир тийгизбейби? Ошол боюнча айтып берсеңиз. Өтө жакшы суроо. Биз биринчи жанагы 9 айда 9 айды 3кө бөлгөндө 3 триместр деп коет да, 3 ай, анан 3 ай. Мына биринчи 3 айлыкта биз көбүрөөк мындай аял кишини монтип обследовать этип, активно бир нерсе назначение кыла албайбыз. Себеби ал закладка органов кетип атат да. Ошого анан кийин экинчи триместрде уже киришсек болот. Ошондо биз назначение дополнительных микроэлементов, да, например, кальций эмес, йод, ошондой какие-то есть өзү комбинированные, готовые для беременных назначение кылып беребиз. Элевит, матерна дегендерди назначение кылып рекомендовать этебиз. Бирок ол на усмотрение гинеколога, который ошол беременную наблюдает, да. Ошондой. Түшүнүктүү. Эми жанакы кан басым нормада канча болот? Өзү анан кан басым көтөрүлгөндө кандай белгилерди бере баштайт адамда? Бизде мындай да, если учитывать биздин регионду, анан кийин биздин менталитетти, биздин каада салттарыбызды эгерде бар жогун эске алганда, анда бизге 120, 80, 120-90 норма. Эгерде уже 130-90, 140-90 болсо, ал адам сөзсүз көзөмөлгө алыныш керек. Көзөмөл деген бул эмне? Көзөмөл деген бул анализдерди тапшыруу. Биринчиден айттык го, холестерин деп. Анан кийин эки дополнительно кроме кардиолога, окулист менен неврологдор да уже көрүш керек. Канчалык ошо кан басымдын убактысы канча болду көтөрүлгөнүнө. Ошону окулисттер көрүп бериши мүмкүн да. Себеби биз кардиологдор эми кан басым өлчөбүз, ЭКГ тартабыз, бирок биз кан тамырдын түзүлүшүн ачып көрө албайбыз да. Окулисттер жанагы карекке кирип, глазное дно деп коет да, көздүн жанакы көңдөйчөсүнө кирип көрүп беришет. Эгерде окулист ушундай сосудтар уже толуп калган, отечный, уже извитые десе, значит кан басым уже көптөн бери көтөрүлөт да. Бирок ал пациент өзү билбейт аны. Ошо. Бул билинбестен да өтүшү мүмкүн. Да, ошон үчүн муну немой убийца дейт да. Бул билинбей дагы жүрө берет. Даже 10 жылдап дагы жүрө берет. Анан кийин больной уже реанимация жатып, уже инсульт болгондо, анан сурап келгенде анан айтат: "Ооба, мен 5-6 жылдан бери башым ооруп жүргөн, анан мен аптекага кирем. Аптекага кирсе, естественно, ага цитрамон берет. Эң жакшы көргөн, Оорун басаңдатуучу. Ооба, синепар, кетанал, баралгин берип, анан ал больной ошол менен ичип жүрө берет, ал деген временно болуп атпайбы. Основной генез кан басым болуп атпайбы. Ал эртеси 2 эсе көтөрүлөт. Бул белгилер бир гана баш оору болобу же башка? Бир гана баш оору. Бир гана баш оору. Ооба. Баштан оорусу дагы өзгөчө болот. Кан басымы көтөрүлгөндө мына бул эки жактагы кежиге деп коелу, мына жерде аябай көп кан тамырлар бар да, позвоночная артерия деген. Эгерде ошо башыңыздар аркага тартып ооруса, анда сөзсүз кан басымын өлчөш керек. Анан экинчи дагы бир немеси бар, көзүнө неме болот, жылдызчалар учуп, анан парда болушу мүмкүн. Это уже нарушение кровообращения именно көздүн ичинде да. Себеби көздүн кан тамырлары өтө структурасы өтө назик болот да. Көз менен дагы сиз кейбиркилерчи, бирөө ошондой көз менен айтат да, көзүмдө где-то 1 жылдан бери жөн эле парда болуп эле өтүп кетет. Парда болуп эле өтүп кетет. Бул дагы кан басымынын көтөрүлүшү. Башкалар кулак менен сезет. Кулагымда жанакындай дарыянын акканын
Үндөрү. ооба ошондой болуп атат, эмне болуп атам билбейм, же суга өтүп калганбы же суу кирип кеткенби дешет да. А на самом деле ал дагы кан басымынын көтөрүлүшү. Эмнеге көз, эмнеге кулак? Себеби кан басымы көтөрүлгөндө ал деген бүт жанакы кан тамырдын ички интима деп коет, латынча интима, өтө жукка чел кабыктын бар жогун тырс жарып кетет да. Жарып, арыктагы суу спокойно аккан менен шабылдап акканда эмне болот? Ооба, ичиндеги жана таштарды кошо сүрүп кетет да. Ошондо анан кийин ошо чел кабыктын баардыгын өйүп жарып берет да. Анан 3 орган көбүрөөк жабыркайт. Бул көз биринчиден, экинчиден бөйрөк. Почему бөйрөк? Потому что бөйрөктө постоянно кан. Ал жерде постоянно, себеби кан ал фильтр да. Бөйрөктүн кан тамырлары да аябай нежный болот дагы, анан бөйрөктүн ичи полностью эле кан тамыр да. Ошо бөйрөк, анан жүрөк. Түшүнүктүү. Эми кан басым деген ошол диагноз коюлган оорулуу бетап, бул кандай иштердин өзүн тыйышы керек? Мисалы үчүн өзү кан тамыр мындай катуу болуп чыңалган абалда турганда бул инсанга оор иштер болбосо керек менимче. Эң туура айтып атасыз. Азыр эгерде ал бейтап өзүнүн кан тамыр кан басымын көтөрүлгөнүн билип, көзөмөлдө жүргөн бейтап, ал өзүн уже өзү сактайт да. Ал бир жерге чекеге отурат. Анан кийин биз дарылар жазып берген дарыларды скорая помощь деп коет. Тез арада жардам берүүчү дарылар бар, бирок аны постоянно ичкенге болбойт. Ошону ичип, алар өздөрү эле кан тамыр немесин, кан басымын түшүрүп алышат. Ооба. А билбеген бейтаптар эмне кылыш керек? Биринчиден чекеге жакшы коопсуз жерге отуруш керек. Мындай эгерде жолдо баратса, чекеде бир салкын бир дарактын түбүндө мынтип эми өзүн жакшы абалга алып келип, өзүн жөлөнө турган жерге да. Мындай бордюр, арыктардан алысыраак болуп да. Себеби ал термелип жыгылып түшүшү да мүмкүн да. Анан кийин эгерде жанында бирөө өтүп кетип атса, обязательно жардам сураш керек. Мен ушундай өзүмү жаман сезип атам, мага же тез жардам чакырып бериңиз, же жакын арада медициналык бир мекеме болсо, ошол жакка чейин мени жеткирип коюңуз деген ошондой бир знак бериш керек да. Эми бирок ага жеткирбей бир жолу өзүн көрсөтүп, кан басымын өлчөп алса, андан да жакшы да. Мына биз уже 3 күндөн бери ошол акция менен жүрөбүз да. Туурабы? Бул иш-чарага өтө активно үй бүлөлүк дарыгерлер тобундагы үй бүлөлүк мед айымдар, биздин медициналык айымдар дагы аябай активдүү катышышты. Ал кыздарды да өтүп кеткен майрамы менен куттуктайбыз. 12 май бүткүл дүйнөлүк мед айымдар күнү. Эми мед айымдардын иши аябай оор. Анан кийин негизи население жарандар менен иштеш өтө кыйын да. Бирок силер через массалык маалымат каражаттары силер мындай көп нерсеге бизге жардам берип койсоңор болот да. Мындай азыркы мындай передачаларды маалыматты жапа турмак таратуу боюнча. Ооба. Бир жумада бир жолу эмес, ара-арада тезирээк ошондой кылып кайрылсак жакшы болмокпу деп оюм да. Сонун болот, сонун жакшы идея негизи. Жакшы идея. Көрөрмандарга да жеткирүү максатында. Себеби дегенде алыстан келе албай калышы мүмкүн, ар кандай маалыматтарды алат да. Бул туура, жакшы демилге. Эми негизинен жанакы кан басым менен төрөлгөн бала дагы болушу мүмкүн. Мисалы үчүн төрөттөн кийин барса, баламдын башында давление бар экен, басым бар экен депчи. Баштагы басым менен кан басымдын айырмасы болобу же экөө бир эле болобу, кандай? Мен баламдын башында давление бар экен дегендерди мен көп кезиктирип атам да. Ал родовая травма болушу мүмкүн. Анан кийин ошо сиз айткандай акыркы 3 айлыкта
туура эмес өзүн алып жүрүү жана ашыкча бир нерселерди мындай дополнительно эми балам жакшы төрөсүн деп, может быть, ашыкча дарыларды ичүү да болушу мүмкүн. Кан басымы менен баланын төрөлгөн, жаңы бала төрөлгөндүн айырмасы таптакыр башка. Ал жакта көбүнчө ангионеврологдор иштейт. Сосудистая неврология деп коет да, ангионеврология. Ал жерде, может быть, туаса бир оору болушу мүмкүн, гидроцефалия деп коет. Же болбосо бир родовая травма болушу мүмкүн, төрөт мезгилинде да. Же болбосо эми ошондой бир башка нюанстар бар да. Ал жерде көбүнчө бирок экөө такыр окшош эмес да. Ал жакта көбүнчө неонатологдор иштейт, жана ангионеврологдор иштейт. Түшүнүктүү. Эми кан басымдан жабыркап, жанагы инсультка чейин кабылгандар дагы болуп атат да. Андан кийинки реабилитация, калыбына келтирүү кандай жүрөт, канча убакытты талап кылат? Негизинен калыбына келсе болобу? Эгер болсо, кайсыл жерде бизде борборлор барбы ошого ылайыкташкан? Ушул боюнча айтып берсеңиз. Сиз бир мындай, кандай десем, аябай бир орчундуу маселени азыр айтып атасыз да. Бизде мурда шаарда өзүбүздө городской центр бар эле, кардиоцентр дегенчи. Биз ал жакта бүт инфаркт болгондорду, операция болуп, жүрөгүнөн оор операция болуп келгендерди реабилитацияга алчубуз. 6 ай, 7 ай, 1 жыл. Азыр ал центр жок. Айтып атпаймынбы? Кардиологдордун бардыгын жок кылып, үй-бүлөлүк дарыгерлер тобуна чачканда убакыт ставкалары азайып, ал жака уже кардиолог барганга немеси жок да. Биринчиден материалдык дагы интереси жок. 1 саатка шаардын ары чекесине мен бара албайм да, 1 эле саатка. Барганда деле бир оорулууну өзү 1 саат көрсө. Ооба, мен 1 саатта бир больнойду кантип, мен 1 эле больнойго мага бир жок дегенде 40 мүнөт керек да. Себеби мен аны чечиндирем, угам, анын ичиндеги муун угам, ошондой да. А ошол эле инсультный реабилитация. Бизде ошондой борборлор жок. Бул өтө бизге, биздин ишибизге, биздин жумушубузга, даже ошол дарыгер, үй-бүлөлүк дарыгерлер топторго дагы оор маселени мындай алып келет да, оор маселе. И даже үйдөгү ошол инсульт болуп чыккан адамдын, бейтаптын айлана чөйрөсүндөгү адамдарга дагы мындай дискомфорт да. Ал өзү инсульт болсо, тура албаса, баса албаса, зара кылып, улуу зарасын, ошондой нерселерге бесконечно быть свидетелем бул өтө оор да. Жанагы ооруган адам эмес, ооруну караган адам көбүрөөк жабыркайт да, жанагы кыйналганын көрүпчү. Ал жерде оорулуу деле, мисалы үчүн мен буга тескерисинче кошумча болуп атам, өзүмдүн кайсыздым, тескерисинче жаман болуп калышы мүмкүн. А оорулуу адам ага өтөр депрессияга, стресске кабылат да. Эгерде бизде ошондой борборлор болгондо, биздин медициналык эми айымдар да, алар уже көнүп калган да. Они же, это же их профессиональная работа. Алар ошого окуган, алар ошого ичин уже даярдаган да. Ошентип ошондой борборлор болсо жакшы болмок. Бирок сиз айткандай, бизде шаарда өтө жакшы кардиологиялык клиникалар өрчүп кеткен. Болгондо да жеке менчик. Жеке менчик, себеби ошого талап көп. Эмнеге бизде, например, глазной клиникалары жок, эмнеге бизде жанагындай ашказан, муун карай турган, бизде в основном кардиология, билесиз, Ошкардио, Кардиоазия, Евроклиника. Анын эмнеси жакшы кубандырат, биздин именно түштүк региондогу кардиологдор и кардиохирургдардын эмнегедир немеси жакшы да, тажрыйбасы, анан итог жыйынтыгы аябай жакшы, динамика аябай жакшы. Бизге даже Бишкектен келип операцияга келишет. Ошо это говорит о том, что биздин кардиохирургдардын колу дагы жеңилби, же алар зирекпи, мындай ошондой да. Бизде
Жакшы, бул сөздөр, бул жыйынтыктар бекерден чыкпай жатса керек. Ушул нерсени талап кылгандан кийин ошол сөздөр айтылып атса керек. Өзгөчө балким керектүү жерлер кабыл алып, ошол көрсөтүүнү көргөндөн кийин балким ушул тармакка көңүл буруп, кандайдыр бир ушул борборлорду ачып, калыбына келтирүү борборлорду кайрадан түзүлөт деген үмүттөбүз. Эми дал ушул гипертония оорусу боюнча чындыгында айта берсек сөз көп экен. Мунун баардыгы барып ошол кичинекей нерсени жасабагандан келип чыгып атпайбы, мисалы үчүн жүрөк айтып коет, бул сүйүү органы депчи. Жүрөктү биз канчалык жакшы көрсөк, бул жерде жанагы ошол инсульт же кан басымы көтөрүлүп, стресс деп айттыңыз бир себеби. Жүрөккө тийген катуу сөз деле демек бул нерсеге алып келиши мүмкүн. Алып келиши мүмкүн. Дайыма эле стрессовый ситуацияда жүргөн адам жүрөк оорусуна сөзсүз кабылат да. Эгерде организм дайыма стрессовый ситуацияда жүрсө, ашказан, жанакы жара оорусу бар го, язвенная болезнь, ал дагы чисто, это уже доказано, да, доказательная медицина, ал дагы стрессовый ситуациядан, дайыма стресс боло берсе, ичиндеги кислотанын чыгышы көбүрөөк болуп, ал защитный организм да, кислота ал любой нерсени өлтүрөт да. Ошого жакы стрессти жок кылам деп, ашказандагы активно иштеп, кислотаны көп чыгарып алат дагы, ал өзү билбей дагы анын ашказандын парт деп коет. Былжырларын жей баштайт да. Ошо язвенная болезнь, сердечный оорулар, заболевания, сахарный диабет, стрессовый ситуациядан чыкканы бул уже анык, бул уже доказано, да. Сахарный диабет деле аябай көп бизде, бул вообще бул проблема. Сахарный диабет тоже стрессовый ситуациядан ашказан түбүндө чоң уйку бези бар да. Ал деген активно өзүн иштеп, жанагы чочуп кеткенде уже инсулинди чыгара турган клеткалар жашын алышат да, уктап калышат. Ошондой да. Түшүнүктүү. Рахмат доктор, биз ушул кыска убакыт аралыгында кичинекей болсо дагы маалыматты көрөрманга жеткирген болсок, биздин максатыбызга жеткен болобуз. Атайын убакыт бөлүп бизге маалымат бергениңиз үчүн ыраазычылык айтабыз. Ар дайым сиздердин дагы жүрөгүңүздөр ошол жакшылык иш үчүн согуп турсун. Эч качан согуудан тажабасын, бар болуңуз. Рахмат, Азамат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, акырында айтарыбыз, албетте ооруну дарылагандан көрө анын алдын алган артык дейт. Ар дайым саламатта болуңуз. Кийинки көрсөтүүлөрдөн амандашканга чейин бар болуңуздар.